Урматтуу телекөрүүчүлөр, бираз техникалык мүчүлүштүктөр жаралып калгандыгы үчүн кечирим сурайбыз. Эфирде жаңылыктар менен тааныштырып, сентябрдын бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав, алгаш чыгарылыштан кыскача. Кыйраган учак Манас аэропортуна жүк түшүргөнү келгенин Стамбулдагы авиакомпаниянын өкүлү Азаттык радиосуна билдирди. КСДП жана Кыргызстан фракциялары Жалал Абад шаардык кеңешинин ишине тоскоолдук жаратууда. Алабукада башка динди кармаган айтылган аялдын сөөгүн жерден казып салган окуя боюнча сот өкүмү чыкты. Учак кулаган жердеги издөө иштери токтотулду. Учурда Кырсыкты мамлекеттер аралык авиация комитети иликтеп жатат. Издөө иштери аягына чыкты деп жарыялады бүгүн өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов. Бирок коомчулуктун суроолору эми башталды. Авиа кырсык болгон жерге барып, элине кайрат берип, көңүл айтпаган президент Алмазбек Атамбаев эң чоң ката кетирди. Бул тууралуу оюн Клоп Кейджи сайтынын негиздөөчүсү Бектур Искендер өзүнүн социалдык баракчасына жазды. Алмазбек Атамбаевдин мөөнөтүндө болгон бул апаат тарыхта калары жана окуя болгон жерге басып барбаганы кийин да көп айтылат. Эмнеге бизге президент керек? Көпчүлүк адамдардан сурасак, Алмазбек Атамбаев элге жакшы жашоо эмес, бактысыздыктарды алып келип, ийгиликке караганда кемчиликтерди көп кетиргенин айтышууда. Менин оюмча өлкө башчысы көп каталарды кетирди. Учурда ал мурунку президенттер Акаев менен Бакиевдин жолуна түшкөнү байкалды. Трагедиядан бери толук 3 күн өттү. Бул убакта президент төмөнкү иштерди аткарды. Маалымат кызматы аркылуу көңүл айтты. Жабыркагандарга акча каражатын бөлүп берди. Кырсык болгон күнү өзгөчө кырдаалдар министрин, аза күтүү күнү Улуттук банктын төрагасын кабыл алды. Ал эми 18 январь күнү Өзбекстандын вице-премьер-министри менен жолугушту. Акыркы 3 күндө Атамбаев коомчулуктун бир топ сынына шарт түздү. Ага карата симпатиялар да азайды. Эми өмүр таржымалына бул нерсени УКМК өлкөнүн жарымын камаса да чий албайт деп жазат журналист өзүнүн постунда. Коомчулуктагы аза күтүү күнү президент эмне үчүн эл менен болгон жок деген суроого президент эмес өкмөт жооп берди. Биринчи вице-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев президент кайгыны кандай кабыл алганын журналисттерге айтып берип, кандай тапшырмалар берилгенин кабарлады. Кубатбек Боронов дагы кырсык болгон соң кыска аралыкта президент менен жолукканын айтты. Бирок эч бир өкмөт мүчөсү эмне себептен президенттин элге барбаганын түшүндүрүп бере алган жок. Бишкектин сыртында кыйраган ICT авиакомпаниясынын учагы Манас аэропортуна жүк түшүргөнү келгенин Стамбулдагы авиакомпаниянын өкүлү Азаттык радиосуна 18 январда билдирди. Буга чейин өкмөттүн биринчи вице-премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиев түркиялык учак Манас аэропортуна май куюу үчүн гана конуу максатын көздөгөн деп ырастаган болчу. Парламенттин бүгүнкү отуруму кырсыктуу окуядагы айрым маселелерге багытталып, жогорку кеңеште кырсыктын себептерин иликтөө үчүн депутаттык комиссия түзүлдү. 16 январдагы кырсык бүтүндөй кыргызстандыктарды күйүткө салып, анда каза болгондор жерге берилди. Ал эми кырсыктын себептерин эл аралык эксперттер изилдеп жатат. А бирок Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев кырсыкка тиешелүү суроолор жаралгандыгын, өкмөт чындыкты элден жашырып жаткандыгын айтты. Урматтуу депутаттар, мен өкмөттүн жыйынтыгын күтпөй эле депутаттык комиссия, парламенттик комиссия түзүүнү сунуш кылам. Эмне үчүн? Анткени өкмөт чындыкты жашырып атат. Ошол жерде өкмөт, чынакы сиз баштаган депутаттар барганда дагы самолет 3 жолу конгонго аракет кылып, 3-үчүсүндө талкаланды дейт. Бүгүн баарыбызга белгилүү, ал түз эле келип талкаланган. Биз аза күтүп, жабыр тарткандарга жардам бергенден башка дагы күнөөлүүлөрдү аныкташыбыз керек. Ыйман жылы дегенде пайданын артынан кууп, граждандардын өмүрүн тобокелге салып, аларды кайгы муңга чөктүрүп, анан изибизди жашырганга кылган аракетибиз бул туура эмес болуп калат. Буга чейин тиешелүү министрликтер кыйраган учактын Манас аэропортуна май куюу үчүн түшкөндүгүн маалымдашкан. А бирок Түркиянын аба компаниясы учактын Бишкекке жүк түшүргөнү келгендиги жөнүндө кат жөнөткөн. Аны менен катар Түркиянын аба компаниясынын адиси Азаттыкка төмөндөгүчө билдирүү жасаган. Учакта жетиштүү күйүүчү май бар эле. Кандайдыр бир маселе жок болчу. Учагыбыз ансыз деле Бишкекке сапар алган. Бара турган маршрут Бишкек болчу. Ал жакка барды. Ооба, жүк түшүрүү үчүн барган. Жүктүн ичинде эч кандай коркунучтуу нерсе жок болчу. Ал арада Манас аэропортунун маалымат кызматы Түркиядан келген катты төгүнгө чыгарууда. Мекеменин басма сөз кызматы тараткан билдирүүдө жүк Кыргызстанга багытталбаганы, Гонконгдон Стамбулга ташылып баратканы айтылат. Учак Бишкекке май куюу жана экипажды алмаштыруу үчүн конууга аракет кылганы белгиленет. Ал эми аталган учакта 80 тоннадан ашык жүк болуп, анда баасы асман чапчыган уюлдук телефондор жана башка кымбат баалуу товарлар бар экендиги айтылууда. А бирок ошол товарлар
товарлардын эмдигиче ээси чыкпагандыгы коомчулуктун шегин жаратууда. Түрктөр айтып атат, силерге бир жол эмес, 52 жолу груз алып келгенбизде. 100 тоннадан алып келсе 5000 тонна груз келип атат. 80 тонна телефондон, ар бир телефондон $100 пайда көрсө, 25 миллион доллар бир рейстен пайда көрүп атат бирөө. Эгер контрабанда боло турганы чын болсо. 50 рейстен миллиардга жакын доллар пайда көрүп отурат. Ошон үчүн бизге казактар менен орустар ишенбей атат. Евразеске киргениңер менен ушундай чорный драңар бар. Сухопутный жол менен, авиа жол менен бизге ушундай контрабандаларды киргизип атасыңар деп ачык айтпаганыбыз менен президентибиздин бетине тар жолугуларды айтып атат. Билбесеңер билип коюшубуз керек. Эмне деген груз? Элдин убалына калган. Эми үчүн өкмөт жашырат, жаап жашырат. Артында ким турат? Ушулардын баарын ачышыбыз керек. Ошондон кийин биз тиги курман болгондордун тиги арбагын сыйлаган болобуз. Күнөөлүүлөрдү аныктаган болобуз. Кырсык болгон жерге куткаруучулар 45 мүнөт өткөн соң гана жетип келгендигин аймакта жашагандар айтып жүрүшөт. Бирок Манас аэропортунун кызматкерлери кырсык болгон жерге 15 мүнөттө жетип баргандыгын канкуулашат. Эл өкүлдөрү кесиптешинин сунушун колдоп, жашырып жаткан чындыкты ачыктайлы дешет. Манас аэропорту 3 күндөн бери авиа кырсык чечейин 3 күн ичинде КТРден мактанды. Мынча пайда таптык, мынча авиа каттан болду, аябай мактанды. Ошо Манаста бир жаңы заманбап пожарный машина албаптыр. Бир спасательный служба ачпаштыр. Ошо жерде туруп, жарым сааттан кийин келип атат пожарный машина. Бул эмне деген бул? Айрым депутаттар кырсыктын себепкери катары аэропорт кызматкерлерин күнөөлөштү. Эл өкүлү Тазабек Икрамовдун айтымында 15 январь күнү Бишкекти туман басып турган. Бирок ага карабай аэропорт кызматкерлери учактын конуусуна уруксат берген. Менин билгенимче Манас аэропортунун жетекчисинин кесиби боюнча юрист. Ал эми кыргыз аэронавигациясынын жетекчиси бухгалтер кесиби боюнча. 2008 жылы 68 жаш спортчу курман болгон эле. Ошол кырсык бийликке бийлик сабак алган жок. Азырдагы авиацияга өзүнүн туугандарын, жакындарын толтуруп, алардын шалакалыгын айынан биздин жарандардын өмүрүн менен кош айтышып турат. Таза иштеген кесипкө адистерге жалган жала жаап, аларды жумуштан айдап отурушат. Ошентип Бишкектин четинде кулаган Boeing 747-400 учагындагы жүктүн чоо жайын иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссия түзүлдү. Курамында парламенттеги бардык фракциялардын өкүлдөрү бар. Зарылбек Шермаматов, Сентябрь. Авиа кырсык боюнча түзүлгөн өкмөттүк комиссия журналисттерге маалымат жыйынын өткөрдү. Кылынган иштер тууралуу кеп салган комиссиянын мүчөлөрү учак Кыргызстанга товар түшүргөнү конгонбу? 85 тонна товар кимге таандык деген суроолорго так жооп бере алышкан жок. 3 жолу убакыт алмашкан маалымат жыйын акыры болду. Элдин оозун ачыра турган жаңылык айтылат го деп чогулсак, өкмөттүк комиссиянын мүчөлөрү журналисттер 3 күндөн бери ар кайсы жерден чукулап тапкан маалыматтарды эле кайра кайталап беришти. Журналисттерди гана эмес, жалпы коомчулукту кызыктырган эле Гонконгдон Стамбулга бара жаткан учак эмнеге Бишкекке конду деген суроо болду. Бирок өкмөт мүчөлөрү ойт берме, буйт бермесин карматып жатып бир нерселерди айтты. Биз азыр комиссиянын алкагында андай бизге келип ошол жерден бизге жүк түшүрмөк деген азыр эч кандай бизде маалымат жок. Аны биз айтып атабыз, жана комиссиянын алкагында тапшырган иликтөө иштери жүрөт. Ошондо тастыктайт. Жүк түшүргөнү келгенби, же жанагындай май куюуга келгенби. Boeing 747 учагы АСТ авиа компаниясыныкы экенин билип алдык. Бирок ичиндеги товар кимдики? Манас аэропортудагы бажы кызматы дагы учактын ичинде эмне бар экендиги тууралуу так маалымат берген жок. Транспорт жана жолдор министри 85 тонна товар авиа компаниянын кардарларыныкы экендигин айтты. Бирок алар кимдер экенин билбейм дейт. Аэропорттун жетекчиси менин атыма кат жөнөтүп атат. Жанагы товар Гонконгдон жүктөлгөн. Ээси ошол Түркиянын жарандары себеп дегенде бул жанагы карго АСТ компаниясы Гонконгдон жүктөп бизге келип жанагы айткандай эле заправка кылып пилоттор алмашылып туруп Түркияга Стамбулга түшмөк да. Азырынча маалымат ушундай. Ээси так ээси монун товар. Мындай да перевозчик Түркияда жайгашкан да.
Ким заказ берсе, товардын ээси перевозчикке келип атса керек. Эми ошо ишкерлерде чыгат да, мен товарым чачылып калды. Жок, бизге эмес да, ал перевозчикке чыгат да. Алжа авиакомпанияга өздөрүнүн бул груз застрахованный да. Кырсык болгон жерге товардын кыргызча тиркемелери чачылып жатат. Демек бул Кыргызстанга багытталган товар болушу мүмкүнбү деген Азаттыктын суроосуна дагы канааттандырарлык жооп болгон жок. Биздин маалымат боюнча аэропортто жана кызмат көрсөтүүчү самолетторду кабыл алып кайра учуруу боюнча эч кандай маалымат жок. Ошол жерде жүк түшөт деген. Эгер учактын ичинде эмне товар болгонун жана кимге тийиштүү экенин тизмелеп жазып сайтка чыгарып койсо, бүдөмүк суроолор жокко чыгарылмак. Бирок антпей жатышат. 85 тонна товардан 300 килограммдай эле калган. Бул товар учурда Ички иштер министрлигинин кампасында турат, дейт министрдин орун басары. Авиа кырсыктан көз жумгандардын көпчүлүгү Батирде жашашкан. Ошондо компенсация кимге төлөнөт? Жабыр тарткан үйдүн ээлеринеби же көз жумгандардын жакындарынабы деген суроо туулду. Ар бир жараныбыз, кырсык болгон жарандарыбыз мамлекеттин мындай жардамысыз, аны жанагындай маселелерин чечүүсүз калбайт деген ойдобуз. Чатырын алып кеткен, дубалы кулаган жана түбү орду менен жок болгон айрым үйлөрдүн документтери дагы жок экен. Анан компенсация кантип төлөнөт? Бул дагы чоң маселе. Кулап түшкөн учак камсыздандырылган экен. Камсыздоочу компания жабыр тарткандарга дагы компенсация төлөйбү же учактын ээсине эле береби? Бул маселенин бардыгы азыр ачык бойдон турат, дейт өкмөттүк комиссия мүчөлөрү. Болот Абдыжапаров, Ринат Элеманов, Сентябрь. 16 январдагы авиа кырсыкта маалыматтар коомчулукка өз убагында жетпей, штаб маалыматтык координацияны колго албагандыгын айрым журналисттер билдиришүүдө. Анткени бул боюнча иш алып барган министрликтердин маалыматтары бири-бирине шайкеш келбей калып жаткан жүйө келтиришүүдө. Ошондой эле мындай мамиле коомдо түрдүү ушак айдыңдын жаралышына да себеп болгон. Теманы кабарчыбыздын кийинки материалы улантат. Каргашалык кырсык орун алган күнү өкмөт тарабынан штаб түзүлүп, анын жетекчиси болуп биринчи вице-премьер-министр Мухаммедкалый Абулгазиев тайындалды. Албетте жабыркагандарга жардам берүү жагынан алгылыктуу иштер аткарылды. Бирок ошол эле кезде маалымат таратуу аксап жатты. Анткени штабтын өзүнүн маалымат кызматы түзүлбөгөндүктөн ар ким ар кайсы жактардан маалымат алганга аргасыз болду. Ал күнү министрликтер тараткан маалыматтардагы бири-биринен айырмаланып, журналисттер кимге ишенерин билбей турушту. Мисалы 24 сайтындагы салыштырууларга караганда Өзгөчө кырдаалдар министрлиги окуя болгон жерге өрт өчүрүү кызматы 7:25 барды десе, транспорт министрлиги башка убакытты көрсөтүүдө. Бул жерде да так маалыматтар жок болууда. Өкмөттүн маалымат кызматы алардын башын бириктирип, жалпыланган жаңылыктарды жеткирбегени көпчүлүктү убайымга салды. Журналисттерге берген маегинде Абулгазиев учак кулаган аймак убактылуу жашоочу дача болгондуктан кызыл китептери жок деп айтса, саламаттыкты сактоо министрлиги башкы планда жок экендигин белгиледи. Бирок мамлекеттик каттоо кызматы бардыгы мыйзамдуу кызыл китептери бардыгын тактоодо. Жогоруда айтылган маалыматтардын кайсынысына ишенүүгө болот? Айыл чарба продукциясын өстүрүп алсын деген гана маани менен берилген. Бул кызыл китептери жок. Кызыл китептери жок. Ал жердеги 423 жер тилкесинде 1000ге чукул адам жашайт. Бул жаңы конуш. Калктуу жай катары катталган эмес, жана башкы планда жок. Айырда суусу да бар, электричествосы бар, бүт бары бар, жолдору бар көргөзүлгөн. Баягы садоводческий товарищество общество. Кырсыктан курман болгондордун сөөгүн аймактарга жеткирүүгө ÖKM'ден атайын унаалар бөлүнгөн. Бирок жакындары кабары жоктугунан улам өздөрү унааларды даярдап келишкен. Андыктан сөөктөрдү алып кетүүгө келгендер менен өкмөт өкүлдөрүнүн ортосунда түшүнбөстүктөр жаралды. Бардык мына Үйсүз калган жарандарга Семетей мейманканасынан тамак-аш жатакана уюштурулган. Бирок жабырлануучулардын абалы менен таанышууга барган башка телеканалдардын, анын ичинде биздин чыгармачыл топ менен да пикир келишпестиктер келип чыккан. Маалымат алуу жагынан өкмөт чабалдык кылганы бул жерден да байкалды. Демейде бардык тиешелүү жетекчилерди чакырып, чукул жыйын өткөрчү президент өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Бороновду гана кабыл алуу, көңүл айтуу менен гана чектелди. Ал эми өлкө башына караан күн түшкөндө Коопсуздук кеңешинин жыйыны турсун, катчысы Темир Жумакадыров дагы көрүнбөдү. Не только от коррупционных, но
Кырсыктын кесепеттерин жоюуга жооптуу Абылгазиев өз милдеттерин канчалык деңгээлде аткарганы коомчулуктун назарында. Бирок маалымат алууда журналисттер бир окуя болгон жерге барса, кайра шаарга келип, кыскасын айтканда карайлап жүрүштү. Штабтын иштери боюнча маалымат жыйыны өткөрүлбөгөндүктөн журналисттер маалыматка суусап жатты. Мындай кырдаалда элге туура маалымат жеткирүү бардык маалымат каражаттарынын милдети. Окуя менен коомчулукту кабардар кылып туруу үчүн өкмөт бул жерде өз милдетин толук аткара албагандыгы айтылууда. Анткени менен мамлекеттик каналдардан баштап сайттарга дейре эл арасында ушак таратпай, маалымат айдыңында объективдүү жаңылыктарды берүүгө тырышты. Кымбат Амир кызы, Рустам Алымбаев, Сентябрь. 16 январдагы авиакырсык аймактарды өнүктүрүүнүн көйгөйлөрүн ачыктап койду деп билдирди Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев парламенттин бүгүнкү отурумунда. Бул ошондой эле ички миграцияга алып келген жарандардын жакыр турмушунун натыйжасы. Депутат аймактарды өнүктүрүүнүн проблемаларын эске салып, өкмөттү айыл жашоочуларынын турмушун оңдоодо көбүрөөк активдүү болууга чакырды. Мына Улакол деген айыл өкмөт бар Тоң районунда. Ошол айыл өкмөт дотациядагы айыл өкмөт. Мен МТС ачайын. Эгерде мен МТС ачсам, мен өзүм ушул иш аракеттери менен дотацияны чыйып кетем деп атат. А эмнеге жардам бербейбиз ошого? Жардам берип койсок, ошол жердеги эл иштеп калат. Ошол жердеги элдин турмушу оңолуп, баласы билимдүү болот, ден соолугу бекем болот деген ойдобуз. Ошон үчүн жакшынакай токтом бар. Ошол акчаны тез арада иштетип, тез арада ошол регионду көтөрүш керек. Биз ушинтип жүрө беребиз антип. Акчаны бөлдүрүп коюп, ушун дагы чайнап жей албай атабыз дагы ошол акчаны. Лизинг аркылуу Айылбанк даяр бергенге, мына бүгүн беребиз деп атышат. Бирок өкмөт тараптан эч кандай жардам жок. Эгерде ошол жактан жардам болсо, мына ЕАЭСке кирдик биз. Ал жерде азык-түлүк деген көбөйөт. Сапаты жакшы болот, көлөмү көбөйөт. Көлөмү көбөйсө, себестоим арзан болот. Себестоим арзан болсо, биз базарга чыга алабыз. Мына эң негизги биздин ишибиз. Учак кырсыгынан набыт болгон 3 учкуч Ибрагим Даранжи, Хазым Өндүн жана Исхон Коштун сөөгү 18 январда Түркиянын Кыргызстандагы элчилигине өткөрүлүп берилген. Учкучтардын жасаттары бүгүн таңга жук мекенине жүк ташуучу учак менен жиберилгени маалым болду. 4-чү учкучтун сөөгү азырынча тааныла электиги айтылууда. Семетей мейманканасына авиакырсыктан жабыркаган деп жайгаштырылган бир үй бүлө башка жактан экени тууралуу маалымат чыкты. Анын чоо жайы териштирилип жатканын биринчи вице-премьер-министр Мухаммедкалый Абулгазиев бүгүн өкмөттөгү маалымат жыйынында айтты. Дача суу айылында учак кыйраган жерде мародёрлук боюнча маалыматтар катталганын интернеттеги айрым булактар жазып чыккан. Бирок мындай маалыматтардын чындыкка дал келбестигин Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы тастыктады. Бул тууралуу кененирээк кийинки сюжетте. Мында жергиликтүү тургундар кыйраган Boeing 747 учагынан түшкөн буюмдарды өз короосуна чогултуп алды деген маалыматтар тараган. Бул маалыматтан кийин милиция кызматкерлери иликтөө иштерин жүргүзө баштаган. Иликтөөнүн натыйжасында бир жаран кармалып, ал учакка байланышкан кырсыкта жабыркаган жарандын бир тууганы болуп чыккан. Текшерүү учурунда анын жанынан кийим-кечилер жана документтер табылган. Суракка алганда бир тууганы документтерди унаага салып коюусун суранганын айтат. Бир тууганынын 2 кызы урандылардын алдында калганын шектүү жаран кошумчалады. Иликтөөдөн соң ал жаранды ИИМдин кызматкерлери бошотушкан. Ошондой эле окуя болгон күнү учактан түшкөн керектөөчү буюмдарды 4 жаран өз ыктыярлары менен милиция кызматкерлерине өткөрүп берген. Акыркы факт боюнча көчө бүгүн да ошол боюнча массалык маалымат каражаттарында айрыкча интернетте айтылып атат. Чындыгында ошол жерде жашаган тургун жанакы чакага идише ар кандай буюмдар салып, автомашинасына алып бараткан жеринен милиция кызматкерлери карап, текшерип, анан ал буюмдар кимдиккен, эмне себептен алып бара жаткан такталгандан кийин ал ошол жаран кырмалган. Ал боюнча эч кандай иш козголгон жок, түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Ошо алгачкы териштирүүлөрдүн жүрүшүндө анын эч кандай ошо уурлукка, тараптан ушулукка тиешеси жок экендиги такталды.
Учак кыйраган жерде Ички иштер министрлиги күнү түнү нөөмөттө туруп, уурулукка жана талаптануучулукка эч кандай жол берилбегенин айтат. Окуя болгон жер толук курчоого алынып, коомдук тартипте каралган. Ошондой эле чоочун адамдарды өткөрбөй күчөтүлгөн тартипте иштер жүргүзүлгөнүн айтышат. Биздин кызматкерлер толугу менен ошол окуя болгон жерде толугу менен ошол тилкени курчоого алышкан. Ошондой эле коомдук тартип сактоо боюнча биздин милициянын атайын полкунун, андан башка Сокулук райондук милициясы, Чүй областык милициясы толугу менен бүгүнкү күнгө чейин күнү түнү ошол жерде эч кандай талап тоноолорго жол бербей, андан сырткары коомдук тартип сактоо боюнча иш-чараларды жүргүзүп атат. Бирок буга чейин милициянын маалыматына таянган интернет булактары мародерчулукка шектелген жарандар кармалганын билдирген. Ал эми коомчулукта милиция кызматкерлерин өлкөнүн имиджине көлөкө түшүрчү маалымат таратканын айыптагандар да болгон. Эми ал маалыматты жалган экенин билдирген Ички иштер министрлиги ал кызматкерлерине чара көрөбү же жокпу белгисиз. Перизада Дүйшөнкулова, Талант Жапаров, Сентябрь. Авиа кырсыкта жабыркагандар үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги ачкан атайын банк эсебине 19 январь саат 14:00 карата 8.769.968 сом түштү. Акча топто уланууда, эсеп төмөндө көрсөтүлгөн. Каалоочулар атайын эсепке сом, доллар, тенге, евро, рубль, юань жана башка түрдө каражат которсо болот. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин каржы, бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук башкармалыгынын жетекчиси подполковник Алмаз Эргешев топтолгон акча үчүн жооптуу. 2 күн ичинде Бишкекте элден 10 тоннадан ашуун гуманитардык жардам чогултулду. Кабыл алуу түйүндөрү иштеп жатат. Бишкектин аэропортунун жанында болгон кырсык темасына улай. Жалал-Абад аэропортунун жанында жашаган тургундар үйлөрү кооптуу абалда экенин дайыма эле айтып келишет. Анткени жумасына 2 ирет учак келип конгондо жер титиреп, жай тургундардын шаштысын кетирүүдө. Учак кончу тилке менен жергиликтүүлөрдүн аралыгы 200 метр гана. Бул жерге турак жай куруу үчүн 2007 жылы уруксат берилген. Ал эми экинчи маселе аба майдандын шарттары. Жакшы деген менен учуу үчүн келген жарандарга күтүп олтуруу бекеттеринде жылытуу мештер орнотулбай, муздак бойдон турат. Учурдагы абалы кезектеги сюжетте. Мына бул жер турат, кар, шу таласа. Мына үйүм. 200 метрде ашып кетсе 200 метрде. Аэропорттун жанынан жер тилкесин сатып алып, үй жайын тургузуп 5 жылдан бери жашап келген Өзгөрүш Кулбаев жумасына 2 жолу кону учкан учактан кооптонуп келет. Ошол себептен аба майданды шаар четине которуу керектигин айтат. Кооптонуп ойлонуп калат кезинде бизге мен кырсык бали айтып болбойт экен. Кырсыкты bir күнү эмнеси болуп калса, кандай болот өзүбүз ойлонуп калдык азыр. Аэропорттун жеринде жашайбыз. Эми аэропортко кирбейбиз, ал жакта өзүнүн заборлору менен тосмолору бар, андан өтпөйбүз. Эми жакында бирок аэропортко ишенсе да. Жергиликтүү жашоочулардын дагы бири учак конгондо үй титиреп коркунучтуу абал жараларын билдирүүдө. Акыркы 20 жылдын ичинде аэропортто бир топ кооптуу жагдайлар орун алгандыгын айтып берди. Биздин Жалал-Абадта да мына шаардын ортосу болуп калды. Мына аэропортубуз. 2 жолдон самолет конгондо жер титирейт менен, айнектер титирип кетет. Тем более o soyuzdan keyin özüçe bölüngönden keyin bu жерде 2 жол катастрофа өз көзү менен көргөм. Бири o забор тешип өтүп кеткен bir самолету. Кудай сактады анда дагы. Биринде баллону жарылып муну аэропорттун ортосунда полосада токтоп калган. Бери коопсуздук болуп калды азыр. Жогору жагында нефть база бар. Ылдый жагында канча элдер бар. Жалал-Абад аэропортунун кону тилкеси 1700 чакырымды түзүп 20 тонналык гана учактарды кабыл алчу. 2014 жылдын октябрь айында талапка жооп бербейт деген негизде жабылган. Шаар бийлиги тилкени узартуу сунушу менен кайрылган аэропорт жетекчилигине кошумча жер бөлүп берип, кону тилкеси 250 метрге кеңейтилген. Жумасына бир жолу Жалал-Абад Бишкек каттамы иштеп келген болсо, эми дагы 99 чаранга мүмкүнчүлүк берилип, экинчи каттам ачылды. Бирок аба майданда сапарга чыккан кардарларына шарттар жакшы эмес, анткени бөлмөлөр суук. Ошол себептен аба майдандын жетекчилигине жооп алууга аракеттер кылынганы менен маянап чыккан жок. Жетекчилик эмгек өрүүгө чыгып кеткени менен жумушчуларына маалымат берүүгө уруксат бербей койгон. Азаматыга тартырбагыла деп да. Не деп кетеш? Тартпасын деп да. Yo тартпасын сен буга кирбесиң. Эми ушунча акча алгандан кийин бул жерге хотя бы минимальный отопление кылып коюш керек. Бир жумада 2 жолу учса, ошол перед взлетом учардын астында, учактердин астында кичине зал ожиданияны, хотя бы зал ожиданияны жылытып коюш керек. Анан, если возможность болсо, бурч жагында моно бош жайлары бар экен, ошол жерге кичине кафетерия ачып койсо да не помешает.
Аэропортту шаардан чыгаруу үчүн 1978 жылы өкмөткө долбоор сунушталган. Кайрадан 2005 жылы дагы кайрылышкан, бирок жыйынтык болбой келүүдө. Ал эми акыркы айларда кайрадан бул маселеге көңүл бурулуп башталды. Анткени Жалал Абад шаар курулуш жана архитектура боюнча башкармалыгы аэропорттун картасын карап чыгып, өкмөткө 19 январда алып бармай болду. Граждандык авиация комитетинен дагы өдөн уруксаттары берилген учурунда колдоп турат 2007 жылы. Бизде 2008 жылы бекитилген генералдык планда дагы андан сырткары мурунку документтерди таптык. 1978 жылы, андан кийин 2005 жылы коюлган генералдык планга даярдоодо дагы Жалал Абад шаарынын аэропорту шаардын эли өсүп, транспорт чоңойгондугуна байланыштуу техникалык нормаларга туура келбей чыгаруу жагы сунуш кылынсын деп белгиленген. Учурда Аба майдандын айланасындагы салынган туракчалар жана ишканалардын болжолдуу саны 100гө чукул. Талгат Бакиев, Алмек Рапшанбек уулу, Сентябрь, Жалал Абад. Жогорку кеңештин вице-спикер кызматына Кыргызстан фракциясынан Данияр Төленов шайланды. Бүгүнкү жашыруун добуш берүүгө катышкан 107 депутаттардын 104 аны колдоп, 3-өө каршы болду. Мурунку вице-спикер Нурбек Алимбеков Тайванга жасаган талаштуу сапарынын айынан кызматтан кеткен. Данияр Төленов 45 жашта, Ош технологиялык университетин бүтүргөн. КСДП жана Кыргызстан фракциялары Жалал Абад шаардык кеңештин ишине тоскоолдук жаратууда. Бул тууралуу бүгүнкү парламент отурумунда Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Мирлан Бакиров билдирди. Депутат мындай мамиле жакшылыкка алып келбей тургандыгын эскертти. Эки фракциянын лидеринин сөздөрү мен айтып кетейин. Буна турмуш кежиге берип атат. Отвечая на вопросы журналистов, почему они не пришли на первую сессию, лидеры фракции сказали, что если бы они пришли на сессию, что был бы избран спикер Горкеңеша, а также рассмотрен был вопрос будущего мэра, тогда, по их словам, лидеры фракции не смогли бы обратиться в суд деп КСДП фракциясынын лидери жана Кыргызстан фракциясынын лидери айтып атат. Бул өзүңүздөргө көрүнүп тургандай, бул шылтоо. Бул эпте убакытты созуу. Ошол убакыттын ичинде башка депутаттардын колун бураюу, башка методдорду колдонуу, коркута үркүтөбү, экөөнү үчөн алабыз, жаңыдан коалиция түзөбүз деген гана максат. Бул Кыргызстандын республикадагы статусу боюнча 3-чү республикадагы шаар менен, шаардын эли менен, шаардын экономикасы менен, шаардын келечеги менен эсептешпей туруп, кыска ой менен ой жүгүрткөн максат деп айтат элем. Жогорку кеңеш депутат Канат Исаевдин сунушу менен Максим Бакиевге тиешелүү делген жер кайсы себептер менен камактан бошотулуп, сатылып кеткендиги боюнча депутаттык комиссия түздү. Кененирээк кийинки материал. Бакиевтер кеткен менен алардан калган байлыктын кумга сиңген суудай болуп, жок болуп кеткени боюнча ар кандай каңшы аракеттер айтылып келген. Бирок алардан калган кыймылсыз мүлк, жер тилкелери жок болуп кетиши мүмкүн эмес эле. Былтыркы жылдан баштап Бакиевтерге тиешелүү болгон жерлердин кулагы көрүнүп, кимдер ээлик кылып жатканы билине баштады. Жогорку кеңеш депутаты Канат Исаев убагында Максим Бакиевдин жакындарына тиешелүү болуп, 2012 жылы камакка алынган Бишкектин чок ортосундагы 1 гектар 28 сотук жер тилкеси өткөн жылы камактан чыгарылып, сатылып кеткенин көтөрүп чыкты. Депутаттын айтымында, учурда бул жердин базар баасы $4 миллион түзөт. Башкы прокуратура арест койгондон кийин 19 декабрь 2016 жылы аресттен эмне себептер менен бул нерсени чыгарып, буга чейин ошол бир Максимовдун фирма Global фирмасынан Эли Домстрой фирмасына алып сатуу келишими сот аркылуу жокко чыгарылып, бирок кайра Global Максим фирмасында болсо, бирок арест ал фирмага эмнегедир жок. 19 декабрда бул мүлктү жер тилкесин сатып жиберип атышат. Туратбеков Илдияр деген адам алып сатуу келишиминин негизинде ээ болуп атат. Мамлекеттик акт алып атат, мамлекеттен каттоо өтүп атат. Канат Исаев бул рейдерлик басып алуунун классикалык жол экенин белгилеп, Максим Бакиевге тиешелүү жер эмне үчүн улутташтырылбаганын текшерүү зарылдыгын билдирген. Башкы прокуратуранын өзүнүн токтомунда жазып атат, Максим Бакиевдин жакындарына катталган бул Максим Бакиевдин мүлкү деп. Эмне себептен буга чейин мамлекетке улутташтырылсын деп эч убакта эч кандай сунуш болгон эмес, сотко кайрылуу болгон эмес. Эмне себептен аресттен чыгып кеткен, эмне себептен бүгүн дагы
ушул жер тилкесин керек болсо бул рейдердик, мына классикалык рейдердик схема деп атасак болот. Биз башкы прокуратурага кайрылып, аталган жер кандай себептер менен камактан бошотулуп, сатылып кеткени боюнча сураганыбызда жооп бере алышкан жок. Ал эми Жогорку Кеңеш депутат Канат Исаевдин сунушу менен маселени тыкыр иликтөө максатында депутаттык комиссия түздү. Эми Максим Бакиевдин жерин 5 жыл бою камакка алып коюп, ыңгайлуу учурду күтүп жатып сатып жиберген ким экендиги комиссиянын ишинен көз каранды болмокчу. Марат Төлөмүш уулу, Ренат Элеманов, Сентябрь. Жалал Абад шаарындагы Тадж-Махал эс алуу жайынын кожоюну Абдусаттар Азизов октон жаратылды. Учурда шаарды оорукананын жандандыруу бөлүмүндө жатат. Абалы салыштырмалуу дурус. Жакындарынын айтуусунда окуя 18 январда Индустриал көчөсүндө болгон. Ал өзүнүн машинасында баратканда белгисиз киши ок чыгарган. Облустук ички иштер башкармалыгы билдиргендей, окуя болгон жерге күч кызматкерлери барып, травматикалык тапанчанын окторун табышкан. Окуя боюнча кылмыш иши козголду. Түркияда кыргыз кызы айоосуз кыйноого кабылганы, окуя Измирде болгону. Жабыр тарткан кыз ошол жерде экени такталып, 19 январда боштондукка чыгарылды. Тышкы иштер министрлиги билдиргендей, Кыргызстандын Стамбулдагы консулдугу жергиликтүү полиция менен териштирүү жүргүзгөн. Жабыркоочуга кыргызстандык башка бир кыз ыдык көрсөтүп кармап турган. Аны кармоо боюнча аракеттер көрүлүп жатат. Январдын башында интернетке тараган тасмада кыргызстандык 2 кыз дагы бир кыргыз кызынын колун байлап сабап, бычак менен коркутуп жатканы жазылган. Окуяны тактоого Кыргызстандын тышкы жана ички иштер министрликтери киришкен. Алабукада башка динди кармагандык айтылган аялдын сөөгүн жерден казып салган окуя боюнча сот өкүмү чыкты. Райондук соттун 12 январдагы чечимине ылайык 2 киши күнөөлүү деп табылып 3 жылга эркинен ажыратылды. Бирок анын 1 жылын сыноо мөөнөтүндө үй камагында өтөшөт. Эгерде эреже бузулса, дароо камакка алынышат. Мындай чечим алардын жашоо шарттарын эске алуу менен кылмыш жаза кодексиндеги 63-берененин негизинде чыгарылгандыгы сот отурумунда айтылды. Дагы бир киши тосмо арыздын негизинде жазадан бошотулду. Жабырлануучу тарап буга нааразы болуп, облустук сотко кайрыларын билдиришти. Былтыр октябрда көз жумган 76 жаштагы Канымгүл Сатыбалдиеванын сөөгүн айылдаштары башка динге өтүп кеткен деген жүйө менен мусулмандардын мүрзөсүнө койдурган эмес. Жасатты көрдөн казып салышып, андан соң христиандардын көрүстөнүнө көмүлгөн. Бирок ал жердегилерде нааразычылык билдиришип, сөөгүттү чыгарып ташташкан. Чуулгандуу ишке бийлик жана күч органдары аралашып, маркум башка жерге жашырылган болчу. Сентябрь каналы ушу саатка үлгүрүп кабарлаган жаңылыктары мына ушулар болду. Мен сиздер менен коштошом. Саламатта туруңуздар. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен алдыда эртеңки күнгө карата аба ырайы менен мен Таттор Розбаева тааныштырам. Эртең 20 январда Чүй, Талас, Жалал Абад, Баткен, Ош облустарынын айрым жерлерине туман түшүшү күтүлөт. Жолдор тоңголок тайгак болот, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы 1-6 метр секундасына жетет. Абанын температурасы Баткен облусунда түнкүсүн 2-6 градус суук, күндүз 1-7 градус жылуу болот. Ош облусунда түнкүсүн 1-7 градус суук болот, ал эми күндүзү 1-8 градус суук. Жалал Абад облусунда түнкүсүн 2-7 градус суук болот, күндүз 1-6 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 25-32 градус суук, күндүз 13-18 градус суук болот. Талас районунда түнкүсүн 10-14 градус суук, күндүз 2-3 градус жылуу болот. Ысык көлдө түнкүсүн 7-11 градус суук, ал эми күндүз 1-3 градус суук. Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 6-12 градус суук, күндүз 2-3 градус суук болот. Ал эми Борбор калабыз Бишкекте түнкүсүн 9-12 градус суук, күндүз 1-3 градус жылуу болот. Сиздер эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат алдыңыздар, кечиңиздер көңүлдүү болсун, саламатта калыңыздар.